Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, Универсал базары YouTube каналыбыздын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр. Достор, биз бүгүн Ноокат районуна караштуу Кыргыз Ата айыл аймагына жайгашкан Борко айылына келип атабыз. Бүгүнкү чыгарылышта ушул алыбызда турган Тору Кашкабат тууралуу сиздерге маалымат беребиз. Бул аттын мүнөздөмөсүн, баасын, боюнун бийиктигин толук сурап билип беребиз туугандар. Эгер ат жаккан болсо, сөзсүз түрдө экран бетинде жайгашкан телефон номерге байланышып чыксаңыздар болот. Анда ат тууралуу баштасак. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Иштер жакшы беке? Ден соолук. Жакшы, Кудайга шүгүр. Алыбызда турган ушу тор атты сатууга чыгарыпсыз да? Бул аттын мүнөздөмөсү кандай экен? Мындай кармаганга, жеп ичи баары жакшыбы? Ден соолуктары? Ден соолугу жакшы. Жеп ичи жакшы. Жооштугу жоош, а? Жоош. Мүнөзү жакшы экен да. Теп иштеп, ашыкча өнөрлөрү жок. Өнөрү жок. Мынакей. Жаш балдар колмой берет. Жаш балдар минет экен да. Тарбиясы жакшы беке? Өтө сонун. Кандай топторго салдыңыз эми? 5-5ке жүрдүбү же чоң улактарга салдыңызбы? Эми катта торпо улакка иттем салып көрбөдүм. Така улакка салынды. Теке улактарга чаптыңыз. Теке улакка чабып. Чоң аламан улактарга кирбептир да. Торпо улакка эми бизге ашпайт. Палбандарга берсеңиз бирок алып кирбейт, а? Палбаны келишип калса жарайт. Породасы кандай болушу мүмкүн? Кара байыр. Кара байыр, а? Мына көрүнүп турат. Таза муналарыки ат кылам, ат издейм дегендер үчүн жакшы ат экен. Бул эми канча ас жеп калышы мүмкүн? 3 ас. 3 ас, а? 3 ас. 3 ас туугандар, көрдүңүздөрбү? Жашы дагы өтө келишкен. Сиздер келечекте атыла турган жакшы ат экен. Айтыңызчы, бул аттын бою канча чыгышы мүмкүн? Бою 1.55. Өлчөдүм бирок. 1.55. Алган адам кеңири келип өлчөп алса боло берет экен да. Беймалал. Мынакей туугандар. Минип көрсүң, чоop көрсүң. Муну үйүргө койдуңузбу? Үйүргө коюлбады. Негизи эле үйүргө дагы жарагыдай, а бирок, а? Зардасы кандай? Ука бир атты ордунан алдырчы гана. Үстүгө карап, а? Жаныбар үстүгө, Узак кой берчи гана. Бисмилла. Мына ушундай туугандар тез ат экен. Кайта бер болду, кайта бер. Тез ат экен, а өтө, а? Дагы бир кой берчи. Жеңил. Аяктары, путу колу өтө жеңил экен. Машалла. Мынакей. Көрдүңүздөр. Оозу дагы жумшак экен, а? Жумшак. Мына жаш бала кеңири токтотуп. Ука ошол жерде оңго солго бир поворотторун көрөйлүчү гана. Мына. Болду ука, болду. Көрдүңүздөр. Эми мен аттын жанына өтөйүн дагы. Кашкабактардын секейин мүчөлөрүн сиздерге кеңири көрсөтөйүн. Мына сиздер келечекте ала турган аттын кашкабактары өтө келишкен. Чындыгында көкүрөктөрү да путу кол таптаза экен, а? Путу кол таза. Мынакей. Машалла, мына көрдүңүздөр. Арткы сорлору дагы чындыгында тегиз. Мына ылдыйга бургун. Ушундай тур. Мынакей. Сорлору да тегиз. Чатка аяктарын көрөлү, акырын бастырчы экен. Басымдарын көрөлү, артынан көрөлүчү гана. Бастыра бер. Мына туугандар, көрдүңүздөр. Бул дыйкан акебиз баасын канча дейт? Мен дагы буга чейин сурап да көрбөпмүн, эми чогуу угабыз баарыбыз. Атты чабып дагы көрсөттүк, а? Дагы бир кой берели, кызыкчылыкка, а? Укам, сен дагы кызык калдың, дагы бир кой берчи. Мына. Өтө тез экен, а? Тез. Өтө тез экен. Дагы бир кой бер, укам, ошо менен баасына келели. Мынакей туугандар, көрдүңүздөр? Болду. Мына. Өтө тез ат экен. Болду, ат ушундай коюп тур эле. Канча дейбиз эми аттын баасын? Сата тургангылы бир базар баасын деле коёбуз эми. Базар баасында эле дең. Канча дейбиз эми аттын баасын? Сата тургангылы бир базар баасын деле коёбуз эми. Базар баасында эле дең. Бул керек болуп сатабыз. 180 деп атабыз. 180 миң сом. $2100 тегерек экен, а? $2100 мынакей туугандар.
аттың бағасы қойылды. Машалла мынеге. Өте зардасы күшті екен. Үлкен бір жыл олатшы мұндай. Галаға кіргізгенсің аттарды, а? Мына. Болды. Мына. Жыл олатшы дағы бір, а? Жүген жүк кетпесін. Мына. Минген болады сөз бар екен өзі. Дағы байдачы. Мына. Мына шындай. Торы қашқанын бағасы айтылды. Бұл атқа қайманат қойдыңыз ба? Жоқ, қайманатты алған адам нәсіп қылса қойып алады. Қойып алсын, а? Балаш көре бересіздер. Ат қандай ат екен? Торы қашқа қара байырдың бағасы айтылды. Біз эми туғандар бүгінгі шығарышы менен соңына шығардық. Ат жаққа болса үстірде байланышқа шығып балаш көрсеңіздер болады. Кейінгі эфирлерге чейин, кейінгі шығарыштарға чейин көрүшүнгө чейин аман тұрыңыздар.